Орозодо паста менен тиш жууса бул макрух болот. Мисалы үчүн баарына мындай түшүнүктүү айта кетсем, мисалы үчүн бир күнгө, мисалы үчүн бир орозого 1000 сооп жазылса, анын жарымы жазылат да. 500 сооп деп айтып койсок болот да, мисалгачы. Ошон үчүн эгер көп сооп кааласаңыздар, жөн эле паста менен колдонбостон, жөн эле мисвак менен колдонуп койсоңуздар болот. Эртең менен ооз жуп атканда албетте жаап бүткүчө жууп коесуздар. Ал эми намаз убактыларында мисвак менен колдоносуздар. Жалпы менде суроо бар. Ошол баягы ооз жыттанат да. Ошол жыттанганда пайгамбарыбыз эмне деген? Анан пайгамбарыбыз канча жыл орозо кармаган? Анан ошол жанагы орозонун дагы мындай пайдалары ден соолукка болгон, медицинада эмне дейт? Ушуларга дагы токтолсоңуздар. Орозо тутканда албетте ооз жыттанат, бирок бул жыттар акыретте бизге мисалы үчүн бейиште абдан атыр жыттуу жыттар болуп келет экен да, альхамдулилля.